Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары, амансыздарбы? Акыркы күндөрдө биздин телефондорго чалып, даяр келип эле жашай турган үйлөр болсо тартып берсеңиздер деп сурангандар көп болду эле. Мынакей ниетиңиздердин берекетинде ушундай үйлөрдү тартышка да Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бардык шарты менен келип эле жашай турган керек болсо, чамаданыңыз менен келип жашай тургандагыдай тамды тартып бермекчимин. Дарегине көңүл буруп коюңуздар анда эмесе. Дареги Переулок Чапаева 11. Мындайча айтканда мынакей бул Токтогул көчө менен ылдый түшкөндө эле ошол биринчи повороттон оңго күн чыгышты көздөй келгенде мынакей сол жак бетте болжол менен 6-чы там, 5-чи, 6-чы мына ушул тамды тартып берем. Бул жакта мынакей Ленин көчө көрүнүп турат. Ленин көчөдөн кийинки эле, трассадан кийинки эле бул Переулок Чапаева көчөсү деп айтылат. Анда эмесе үйдүн ичине тартып баштайлы, кожоюну мени күтүп турат. Кудай буйрса бардык маалыматтарды калтырбастан тартып берген аракетин кылам. Жана ошондой эле бул чыгарылыштагы сиздер үчүн бир аз өзгөчөрөөк болот. Эмнеге дегенде, эгер кардар келип үйдүн баасы келишип ала турган болсоңуздар, мынакей ушул машина, Nexia машинасы подаркага кетет. Мен канча реклама тартып жүрүм, бирок мындай нерсени биринчи жолу кездештирип жатам. Мынакей бул ээсине дагы мындай пейили кенен адам экен. Бонуска мына ушул машинамды кошуп берем деп жатат. Караңыздар, өтө немистей болгон адамдар экен. Көлөкөдө турса дагы ушундай клёнка менен жаап койгон экен. Бул эмне дегенди билдирет. Бул аябай ар бир нерсеге көңүл бурган, тыккан караган адамдар деп айтсак болот. Анда эмесе кожоюну мени күтүп турат. Мынакей кирип келдик. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Байке, бул үйгө кирип келгенде эле баягы ушул сөздү көп айтам. Мен эшиктин астына кирип келгенде эле эшигин көрүп төрүнөт дейт. Кирип келгенде эле караңыз, бул жердин баарына евро бурчаткалардан баскан экенсиздер. Ооба. Бул навести болсо атайын мындай бир овальный стилде, мындай черепица лист менен калың болот го дейм булар, металлочерепица. Металлочерепицанын 4 мм менен анча-мынча жамгырды тоотпойт болуш керек менимче. Ооба. Мына туугандар караңыздар, үйдүн фасадтарын баарын келтирген. Кыскасы туугандар аягына чейин көрүп туруңуздар, кызыктын баары астыда. Жүрүңүз анда эмесе. Үйдүн ичинен баштайлы. Бул жерде скважина го дейм, скважина менен бышма кудук. Тегерек четин баарын маани бериңдер туугандар. Мындай гүлгө жакын адамдар экен бул кишилерди караңыздар. Кирип келгенде эле тегерек четин баары гүлалы. Кирип келгенде эле бул үйдүн аурасы мага жакты. Мынакей бул жерден киребиз. Кудай буйрса киргенде эле бул жакта оң жак бетинде эмне бар бул жакта? Баня. Баня, баняны да бир көргөзүп коелучу, банядан баштайлы кана. Иштейби баня? Ооба, иштейт. Мына бүт кафелденген. Муздак суу. Муздак суу баары киргизилген. Баняны тартып бердим мен сиздерге. Анда эмесе үйдүн ичине кирдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей киргенде эле бул жер прихожкабыздагы кенен экен туугандар. Бул жака үйгө киребиз, бул жакачы? Бул жак сыртка. Сыртка да бул жак менен чыгып кетсе болот экен, очоккана жакы. Буну анан тартып берейин анда эмесе. Кирдик анда эмесе үйдүн ичине. Бисмилла. Киргенде эле бул жагы холл экен, Холлдун размери менимче бир 5ке 3,5. Бул жагы кухня экен. Кухнядагы да эмеректерди көрүп атасыздар. Бул жерде ушундай арка болуп жазалып, кафелденип, мындайча айтканда, обойлордун баары 3D моющий обойлор, эшиктердин баары жакшы экен. Кухнянын ичин кафелденген барысы. Кухнядан кене тамак аш жасалат экен. Обой кылсаң же болбосо фасадный неме кылып шыбалган эмульсия менен акталган болсо, ал кир болуп чаң болот. Буну бая жууп кое берет да мындай эле. Бул жер топкабы? Бул жак топка. От менен да жагылат, трёхфаска менен дагы иштейт. Бул жерде баягы от жагып, үйдү жылытып атканча үстүнө тамак да жасай берет экен да. Тамак да жасаса. Бир от менен ток кетирбей, үйдү да жылытып, тамакты да жасап кое берсеңдер болот мына туугандар. Бүт бир кылдаттык менен. Ванна бул жакта экен, Үйдөн эле ванна. Ваннага кирет. Охо, мынакей көк светти караңыздар. Міне бассейнге кирип кетип аткандай го бул светти менен. Мынакей ванналары, бүт аристондору. Бул жагычы? Погреб.
Pogреб. Ушул ваннанын размериндеги бар ушундай, э? Ие. Ичинде погреб, моторчиктер бар ушакта экен, э? Ие. Скважина. Скважина, мынакей туугандар, ванныйды көрүп атасыздар. Бир капталына толук күзгү менен сонун келтирген экен. Анда эмесе кийинки бөлмөлөрүн өтө берели. Бул холдон киргенде эле дагы бир коридор экен. Коридор менен оң жакка кире турган болсок, бул жагы да өзүнчө бир конок бөлмөсү кылса да болот экен, э? Мынакей потолокторун көрүп атасыздар. Бардык софиттер менен, люстралар менен ступенька аябай жакшы кылыптыр, жакшы жасаптыр негизи. Бул бөлмөнүн размери менимче бир 4x4. Бул жагы солго киргенде спальня экен, э? Спальнидагы мынакей баары обойлорун баары жакшы, евро. Үй кандай жылыйт кышында? Үйдүн жылышы жакшы. Жайында салкын. Жайында салкын, Кышкысын жылуу болот экен да бул үйүңүз, э? Өзүңүз канча жылдан бери жашап атасыз? Биз 22 жыл болду. 22 жылдан бери бул үйдү чын эле аябай жакшы күтүп, тыкан адамдар экен билип турат туугандар. Бул залы дагы мындай. Караңыздар, бул люстра. Софиттерин баарын караңыздар, потолоктун баары жакшы жасалган, э? Залдын размери менимче бир 5x4 экен, э? 20 квадраттын айланасында. Бул стол бардык эмеректер калат да. Столду алып кетебиз го дейм. Калганын калтырабыз. Бул стол белек болуп. Бул белекке келген экен, калгандарынын баары калат дейт. Бул жакта дагы бир спальня. Бул эмеректериңиз калабы? Ие. Мына бул эмеректер да кымбат спальня, караңыздар. Гарнитурлар экен, бүт комплекси аябай дорогой көрүнүп турат туугандар. Кыскасы жана мен башында айтып өткөндөй, келип эле жашай тургандагыдай үй мына туугандар. Караңыздар, аябай тыкан, аккуратный. Ошондо канча спальня болуп калды? 2. 2 спальня. Бул жак конок бөлмөсү менен 3, э? 3 спальня, бир зал жана холл жалпы 1, 2, 3, 4, бул жер менен 5, кухня менен 6, прихожка 7, коридорлорду кошкондо кыска 8 болуп кетет экен. Үйдүн жалпы аянтын жаңы эле эзептеп айттыңыз, канча болду? 14 9 болду. 14 9. Ошондо бир болжол менен 130 квадрат. Бул жагында эмне бар? Да бир бөлмө бар экен го. Бул жакта Бая жүк жыйыч экен да, э? Жүктөрдүн баарын ушул комнатага жыйып койсо болот экен. Буну кошкондо 9 болуп кетти окшойт чыгылса. Анда туугандар, бул жагы менен дагы бир эшик бар экен, очоккана жакка чыгып кетет экен. Жүрүңүздөр, мен силерге очоккананын баарын тартып берейин. Бул жагында бурчаткалап койгон экенсиздер. Бул жакка баягы летний кухняга отура берип турбайсыздарбы, чай ичип? Ооба. Жакшы экен мынакей. Могу эшик эмне болгон эшик? Бул жакка инструменттерди салабыз. Инструмент турчу атайын. Темирден жасалган. Мынакей ящик турбай караңыздар. Көрүнгөн жерде калып баягы таппай жүрбөйт экенсиздер да. Акырын баарын чек-чек жыйып коет экенсиздер. Жакшы экен. Бул эмне? Бул жакта. Кампатам десе болот. Бул жак кампатам, э? Уун баарын эме эле ушул жакка жыйып коет экен да. Ачылабы? Асфальт. Биягыңызда чоң турбай. Жакшы экен. Мынакей бул жерде дагы крандарды, раковиналарын баары бүт суулар иштейт, э? Иштейт. Мынакей. Караңыздар, очокканалар. Печканын 3 түрүн, чоң тай казан, э? Андан кийинки орточо. Бул жакта да мындай кыскасы казандын түрүн койсо болот экен да, э? Чоң казан, тай казан. Тай казан. Кыскасы Чакан казан. мынакей. Туугандар, караңыздар, очоккана жагына бул ворота жак менде кире берет экен, нар жагынан айланып үй жагына кирип кете берет экен. Сарай жагына өтөлү анда эмесе. Сарай жагы бул кой сарай дедизби? Кышкы сарай. Бул кышкы бөлүкчөсү, бул жак летний жак экен, э? Үстүндө синовалга дагы орун бар экен. Сарайдын размерин канча дедик? Где-то 15ке 6 дедик, э? Узуну 15, турасы 6 болжол менен. Ошондо жалпы өзүңүздөр эзептеп көрүңүздөр канча квадрат. Мындайча айтканда 2 этажы менен. Бир коронун ичинде тартып көргөзүп коелучу бир туугандарга. Бул жерге туалет салынып атабы? Жаңы туалет, цементтелген, капталдары, түйү.
азыркы күндө туалетти. каркасы бүтүп атат. Туалетти менен кычыратып турсуз го, Соны салып отурсуз. Анда мен сиздерге сарайдын ичинде тартып берип коеюнчу. Бул жагы летний экен. Бул жагы кышында камап коесуздар, Бул жак кышкы короо. Мынакей көңдөрүн тегип койгон экенсиздер да. Караңыздар туугандар. Көчө жактан өзүнчө үйдүн капталы менен бул жактан малларды киргизип чыгарсаңыздар болот экен. Көпчүлүк жерде баягы эшин алуу менен алып өтөт, баягы кичине баягы неприятный болуп калат. Бул жагы мал менен короо менен мындайча айтканда эшин алы аралашпайт экен да. Мына бул жагы менен сыртка чыгып кетет экен, караңыздар. Мал бакканга дагы бул короонун ичи менимче аябай эле чоң, жакшы короо менен акырлары менен баары даяр экен да. Мына туугандар, мен да эч нерсе калган жокпу? Маалымат бере турган. Баарын эле тартып окшойбуз, Баарын эле тартып окшойбуз туугандар. Бул жерде дагы алма бактарды көрүп атасыздар. Канча түп алма бар бул жерде? Алмурут, алмалардын Алмалар түрлөрү бар. жалпы бир 15ке жакын түп алма бар окшойт, Бул жакка помидорлорду, бадыраңдарды тигип коюшат экен. Мынакей туугандар, кыскасы келип эле жашайсыздар, эч кандай берин чапташ керек эле, терге бирдеке куруш керек эле, тиягына бирдеке алып сатып келиш керек эле дебейсиздер. Келип эле чамадан менен кирип жашап кетесиздер. Анда эмесе келиңиз байке, баасына келели, баасын айтыңыз бир. Баасы $60,000. Баасы туугандар $60,000 сурап жатат. Эми баягы содалашса болот да, туурабы? Албетте. Келип содалашыңыздар, өзүңүздөр бир варианттар болсо айтып көрүңүздөр. Рассрочкаңыздар болсо айтып көрүңүздөр. Балким тилиңиздер табышып, сиз айткан вариантка көнүшү да мүмкүн. Жана ошондой эле сиз бул үй эле эмес, үйдө эгер содалашып, үй буйруп кала турган болсо, мынакей белекке, мынакей ушул Nexia-ны дагы кошо, бул үй менен кошо алып кетмекчиз. Анда эмесе туугандар, бул чыгарышты жыйынтыктайын. Келерки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар. Оюңуздар болсо комментарийге жазып коесуздар. Барыңыздарга аманчылык, аманчылыкта жолугушайлы.